Билесизби, Стив Джобс өлөр алдында кандай сөздөрдү сүйлөп кеткен? Стив Джобстун өлөр алдында айткан акыркы сөздөрү. Стив Джобс башкалардан өзгөчөлөнгөн уникалдуу инсан. Ал тууралуу ар ким өз деңгээлинде ой жүгүртөт. Акыркы жылдардагы эң ийгиликтүү жана белгилүү дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири экендиги анын азыркы коомго өтө зор жаңылык киргизгендиги талашпай турган маселе. Ушундай инсандан бул жарыктыкта саналуу гана күндөрү калганда, ичер суусу түгөнүп, жашай турган өмүрү аяктап баратканда, эмнелерди ойлонуп, жашоом бүткөн ушулбу? Эми кантип өлөм деп, бар тапкан нерсемден ушинтип эле айрылып каламбы? О дүйнөгө кетер алдында жалпы адамзатка керес катары айткан сөздөрүн айтып беребиз. Урматтуу достор, видеону көрөрдөн алдын сиздерден сураныч. Биздин каналга подписаться кнопкасын басып коюңуз. Бул эмгеге бизге бир лайк басканды аябаңыз. Эмгек бизден, баалоо сизден. Анда эмесе баштадык. Стив Джобс абдан бай адам болуп көз жумду. Стив Джобс ээлик кылган активдер 7 миллиард доллар каржылар менен бааланды. Ал 56 жашында ашказандагы айккыс рак илдетинен кесепетинен бул жарыктык менен кош айтышкан. Биз сиздерге анын акыретке кетер алдында айткан сөздөрүн бөлүшөбүз. Мен ишкердик дүйнөсүндөгү эң бийик чокуга чыктым. Башкалардын көзү менен караганда менин жашоом ийгиликтердин жашоосу катары көрүнөт. Бирок жумуштан башка менин жашоомдо кубанычтар өтө аз болду. Акыр аягы келип, байлык бул жөн гана менин жашоомдогу көнүмүш нерсеге айланды. Эми болсо айккыс дарт чынжырлап алганда, ооруканада жатып, өткөн өмүрүмдү бүтүндөй көз алдыма келтирип, аны түшүнүп жатам. Көрсө атактуулук, эбегейсиз байлык өлүмдүн алдында баардык күчүн жоготуп, эч нерсеге арзыбай калат экен. Сиз өзүңүзгө айдоочу жалдап алып иштетишиңиз мүмкүн. Сиз үчүн иштей турган адамдарды тапсаңыз болот. Бирок сиз канчалык бай болсоңуз дагы ошол акчаңызга сизден дартыңызды ала турган адамды жалдай албайсыз. Бардык нерсени таап жана сатып алса болот. Болгону жашооңуз түгөнүп бара жатканда аны сатып ала албайсыз. Ошондуктан өзүңүздү баалаңыз жана башкаларды урматтаңыз. Адам канчалык чоңойгон сайын акылдуу боло баштайт экен. $30 турган саат менен $300 турган саат бир эле убакытты көрсөтөт. $30 турган капчык менен $300 турган капчык бирдей эле суммадагы акчаны өзүнө батыра алат. $150 000 кымбат баалуу машина менен, унаа менен жүрөбүзбү, же $30 000 унаа менен эконом класс менен жүрөбүзбү? Бара турган жолдорубуз ошол километрлер, аралыктар бирдей эле экендигин түшүнө баштайбыз. Кымбат болсо дагы, арзан болсо дагы ошол эле жолдорду жүрөбүз. Акырында баарыбыздын бара турган жерибиз дайын. Ал ачуу чындыкты өз көздөрүм менен көрүп турам. Аны эч ким ката деп менден талаша албайт. Мен болгону ошол бүтүп бараткан өмүрүмдү өз көздөрүм менен көрүп турам. Жашоодо чоң үйдө, мисалы 300 метр квадрат үйдө жашайсыңбы, же андан да чоң Хан сарайда 3000 метрлик квадрат үйдө жашайсыңбы? Жашоодогу жалгыздык бир күнү келет. Сиздин ички дүйнөңүздөгү бакыт бул тирүүлүктөгү баалуулуктардан, материалдык байлыктардан көз каранды эмес. Эгерде сиз самолетто 1 класстагы кымбат баалуу орундукта учсаңыз, учак кулай турган болсо, кадимки эле эконом класста учуп бараткандар менен кошо кулайсыз. Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттердин байлыгынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоомдо мен үчүн эң чоң максатым болгон Apple компаниясын түптөдүм. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Колуңуздагы iPhone дагы менин эмгегим. Мен максатыма жеттим. Мен тоодун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садага чаптым. Ушундай. Мени түшүндүңүздөр деп ойлойм.
жашоодогу эң чоң бакыт бул жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган жакын адамыңыз же досуңуздун барлыгында. Стив Джобс өзүнүн ою боюнча жашоо тууралуу эң керектүү деген 5 нерсени белгилеп айтып кеткен. Биринчиси, балдарыңызды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөткүлө. Анткени алар чоңойгондо бардык нерсенин баасын билишет. Экинчиси, тамак ашты дары катары азыктаныңыздар. Болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизди мына таштап кетем деп турган чакта дагы сизден кетпөөнүн негизги бир себебин табышат. Таштап кетишпейт. Андыктан сизди жакшы көргөндөрдү баалай билиңиз. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде сиз тездикти кааласаңыз, анда жалгыз басыңыз. Эгерде алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу барууга үйрөнүңүз. Эми дүйнөдөгү эң 6 мыкты доктор жөнүндө айтайын. Сизге эң мыкты врачтар жөнүндө айтып берейин. Алар биринчиси күн нурлары, экинчиси эс алуу, үчүнчүсү денени чыңдоочу көнүгүүлөр, төртүнчүсү мүнөздөп тамактануу, диета мындайча айтканда, бешинчиси өзүңүзгө болгон ишенич, алтынчысы чыныгы достук. Чын дилиңиз менен достошуңуз. Жашоонун ар бир тепкичинде ден соолукта болуп ырахат алыңыз. Стив Джобс. Мына достор, бүгүнкү видеодо биз сиздер менен Стив Джобстун өлөр алдындагы керейс катары айткан сөздөрүнүн жөнүндө сүйлөдүк. Мен бул Стив Джобстун айткан сөздөрүнүн эң биринчиси канчалык ийгиликке жетишпегин, ден соолугуңду бекем сактоо бул адамга керек нерсе экендигин түшүндүм. Экинчиси, айлана чөйрөңүздөгү сизди каптап турган жакын адамдарыңызды урматтап, аларды тирүүлүгүндө сыйлоо билүүнү түшүндүм. Ал эми биздин ислам динибиз жактан алып караганда, бул нерселер бардык ачык айкын айтылган. Албетте адамга өмүр бир жолу келет. Адам бул дүйнөдө саналуу гана бир убакыттарда жашайт. Ошол убакыттардын ичинде кандай гана жакшы адам болуп жашообуз, бул ар бирибиздин өзүбүздүн эркибиз. Ал эми жакшы жактарга жашап, жакшы жактарга өзгөрүп, адам болуп, адамгерчиликтүү болуп, чыныгы ыймандуу, чыныгы мусулман болуп жашоо бул ар бирибиздин өзүбүзгө байланыштуу нерсе. Ушул Кудай Таала берген ден соолукту дагы аманат, ушул Кудай Таала берген убакыт дагы аманат. Бул видеодо биз сиздерге болгону ийгиликтүү адамдардын дагы ушундай бир өксүк арманы болгонуну жеткиргибиз келди. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, биздин каналга подписаться кнопкасын басыңыз. Биз дагы сиздерге көптөгөн кызыктуу видеолорду даярдаганга аракет кылып жатабыз. Буюрса, сиздерге дүйнөдөгү эң жакшы маалыматтарды кыргыз тилине которуп, элибизди болушунча жакшы маалыматтарга жеткирип, көптү билген алысты көрөт деген уран менен маалыматтарды кыргыз тилине которуп сиздерге жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.